Боз Адыр айылында 14 суу түтүгү болсо, анын 7-сі гана иштеп, күнүнө 2 саат эле суу чыгат. Бул аралыкта айылдагы 700 кожолуктун баары суу ташыйт. Кезек жеткиче суу өчүп, көпчүлүк алганга үлгүрбөй калат. Арасында 1 чакырым жол жүрүп, куркул кайткандар да болот. Анткени айыл четиндеги көчөлөрдө таза суу чыкпай калган. Скважинадан чыккан суу бул убактылуу 1 саат, ашы барса 1,5 саат гана чыгат. Ал деле узак. Аны биз билбейбиз да. Эми очерет көп, элге жетишпейт суу. Ошоңо байланыштуу мен өзүм машинам менен барып 1 чакырым жерден күнүгө суу алып келем ичкенге. Айылда жалпы 20 көчө болсо, анын жарымында гана суу чыгат. Калгандары көчөмө-көчө кыдырып суу ташып ичишет. Кезек жетпей калган күндөрү жаандын суусун пайдаланууга туура келет. Себеби айылда агынды суу да жок. Ошондуктан жашоочулар сууну үнөмдөп иштетүүгө аргасыз. Бул кышындагы суу, бул кыштагы суу да, жамгырдын суу, кардын суу. Ошондон бери жамгыр жок. Жамгыр жааса түшөт, болсо жок болсо ташып алабыз. Суу баарына бирдей жетпегени менен акы толук алынат. Суунун баасы чыкканына жараша эсептелсин деген жашоочулардын талабы аткарыла элек. Тескерисинче, Жамбулак таза суу коомдук бирикмеси наркты 2 эсе ашырган. Айылга булактан келчү сууну колдонгондор 50 сомдон төлөшсө, насостук станциядан ичкен 150 кожолук 100 сомдон беришет. 2 ай мурда көтөрүлгөн бул сумма кээ бир жумушсуз отурган үй бүлөлөргө оор келүүдө. Күйөөм да иштейт, өтүм да иштейм. Пособие дагы албайбыз. Март айынан баштап суудун акысы 100 сомго чыгып алды. Мурда 2 жылдык акчалар улам турат төлөнбөй. Иш жерде иштесек буларды кандай төлөйт, күндөн күнгө көтөрүлөрү. Деген менен чогулган акча электр энергиясына жана оңдоо иштерине сарпталаарын Жамбулак таза суу коомдук бирикмесинен билдиришти. Бул бирикмедеги кызматкерлер да элден жыйналган акчадан эмгек акы алып турушат. Анткени алар үчүн мамлекеттен акча каралбаптыр. 50 сом кылсак дагы бир айда ошол 1,5 миң, 2 миң, 2,5 миң. Ай эсептеп келсек, бул акча же айлыкка жетпейт, же насоска жетпейт, же ремонтко жетпейт да. Же айланасын тосконго жетпейт. Ай сайын абоненттердин 17 миң сом акча чогулуп, анын 8 миң сому электр энергиясына төлөнөт. Учурда элдердин сууга болгон карызы 300 миң сомду түзөт. Эске салсак, аталган насостук станция 2001 жылы иштеп баштаган. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак Баткен уулусу.